Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бақыт ұстаз, мен 19 жаштамын. Көп жылдан бері ооруп келем. Кичинемде күрөшкө катышчумун. Ошондон бери белимди тайдырып алгам дептир. Көп жерлерге барып көрүндүм, бирок эч бир жерден шыпа таба алган жокмун. Кээ бирлери көз тийген экен деп жатышат. Көз тийсе эмне кылсам болот? Өзүм азыркы учурда намаз окуйм. Аллахтан көп дуа кылып шыпа сурайм. Менин ден соолугум үчүн сиз дуа кылып коюңузду суранам. Сизден Аллах разы болсун. Ва алейкум салам рахматуллахи ва баракатух. Алла таала сизге шыпа берсин. Алла таала ар бир оорун түшүрсө, анын шыпасы да бар сөзсүз түрдө. Болгон ошол кээ бир адамдар болот экен го. Андай окуялар да көп. Биздин эле профессор врачтарыбыз ушул жерден эле дарылан, бизди эле чет өлкөлөргө чакырат десе, жок, мен кайсы өлкө экенин так эсимде жок. Германия дедиби же Европанын кайсы бир өлкөсүндө профессор врачтар бири-бирин чакырып турушат экен да. Ошол жака дарыланам дегенде жанагы врач экөө кокус жолугуп калып, ооруп аткан адам экөө айтат: акчаңызды коротпойлу ушул жерге дарыланбайсызбы десе, 50 000 евронун тегерегинде акчаны кетирет дагы, билетти алып туруп жөнөсө, баягы Кудайдын буйругу менен заказ бергендей, бир буйрутма бергендей, баягы врач экөө да жолугуп калат экен. Анан ассаламу алейкум, ва алейкум салам, кандай? Каяка эмне келдиң десе, ушул жака мен баягы оорум боюнча ички аппарат экен. Ушул көрүнгөнү келдим, операция кылган. Ошол сенин фамилияң менде турат. Мен операция кылам сизди деген экен. Ошондон таң калган экен, башын чайкап. Анысыңары чет өлкөдөн табылбаган менен өзүбүздө чыгып калышы мүмкүн. Кээде айылдан чыгып калышы мүмкүн. Дагы ушундай окуя болгон. Кайсыл аймак экенин айтпай эле коелу. Бир аймакта больницадан больницага төрөлгөн, жааңа эле төрөлүп, бирге чыгып чыга элек бала. Ал баягындай эки жака баягы сиз көзү күп тотпайсызбы? Пайгамбар хадис бар. Иннал айна хаккун. Фа иннал айна хаккун. Албетте көз бар, бул чындык деген. Баягы айыл аралап отуруп, бизде баягы адамды суктандырган нерсени көрсөңөр, береке тилеп койгула деген пайгамбар хадис бар да, биз ошону кылбайт экенбиз. Бирок салтыбыз да бар. Үйлөнүп калсаңыз куш боңуз бек болсун, балалуу болсоңуз бешик боңуз бек болсун, үй алсаңыз ак жолдо үй болсун. Кыскасы ушул сыяктуу каалоо тилектерди айтып коет. Эмне үчүн? Назар түшүп калбаш үчүн. Ошол сыяктуу анан жана жаш балага көзү күп, жана жаш бала кирине кирип деп да коет бизде. Көзү күп калган болот. Анан жаш баланын желкесинен суулар алынат, башка кылынат, Бишкекке чейин, айылдан Бишкекке чейин келип дарыланат, майнап чыкпайт. Анан бизге коңгуроо чалып сураганда анан биз айттык: ушуну таппай атат, диагноз чыкпай атат деп. Анан биз айттык: дем салдырып эле, ачамча садака кылып койсоңуздар, Кудайым буйруса баары жакшы болот. Анан баягыда дем салдырып, шыпаны Кудайдан тилеп, садакаларын кылгандан кийин бат эле айыкты. Ошондуктан шыпаны Кудайдан деп, Айша энебиз айтат го: мен пайгамбар күнүнө өзүнө дем салып жатат эле, акыбалы келбей калганда мен дем салат элем, өзүнүн колун кармап пайгамбарыбыздын. Айша энебиз айтат: өзүнүн денесин өзүнө митип сүртүп чыгат элем дейт. Ошол сыяктуу Кудайым шыпа берсин деп митип жоюп койгон дагы эмне бул салтыбызда да бар, динибизде дагы бар ушундай. Ошентип анан айыкты. Ошол сыяктуу сизге да чында көзү күшүңүз мүмкүн. Анан экинчи эрежеси, кимдин көзү бар? Ошо көзү бар адамды эгер байкалып калса, ошол адамды чайканып бер деп суранат экенбиз. Ал чайканып жуунуп берет. Жуунгандан кийин баягы идишке тозуп алып, ал сууну алып келип туруп, баштан ылдый эмес, моюндан ылдый, желкеден ылдый, көзүккөн адамды эмне кылып коет экенбиз? Жуундуруп коет экенбиз. Ошо Кудайдын буйругу менен эмне болот? Айыгат. Саад ибн Аби Ваккас радияллаху анху сахабалар да ошентип көзүгүп, ошентип өздөрүн жуунтуп, баягы көз тийген аялды жуунтуп, суусун алып келип анан өзүн өзү жуунткан. Анан Кудайдын буйругу менен сакайган. Мында далилдер бар буларга да.